Адам рухунан эмне жаралса, ошонун баары эле өлбөс, өчпөс байлыктардын кенчине кошумча болуп кирбейт. Тарыхта жашап калуу укугу да ар кимдин жеке бактысына туш келе бербейт. Ошолордун ичинен мезгилдин катаал жана адилет сынынан өткөндөрү бүгүнкүгө да, эртеңкиге да, келечекке да таандык боло алчу эң маанилүүлөрү гана узак өмүр сүрө алат. Мына ушундай кыргыздын уулу Азиянын грек-рим күрөшү боюнча 2 жолку чемпиону, кыргыз спортуна эмгек сиңирген чебер, даңазалуу балбан Ратбек Санатбаев. Что поделаешь? Спасибо, что болели. Санатбаев Ратбек Калыбекович 1969 жылы Ош шаарында төрөлгөн. Ал спорт менен 22 жыл машыгып, Кыргызстанда дүйнөгө тааныткан балбан болгон. Грек-рим күрөшү боюнча Азиянын 2 жолку чемпиону болуп, Азия оюндарында 2 рет күмүш байге уткан. Ратбек Санатбаев дүйнө чемпионатында коло медаль тагынып, Атланта жана Сидней олимпиадаларында өлкөнүн намысын коргогон жана 13 рет эл аралык гран-при мелдештеринде жеңишке жетишкен. Спорттогу ийгиликтери даңк медалы, Улуттук олимпиада комитетинин ордени менен бааланган. Чоң спорттон кеткенден кийин өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борборунун директорунун орун басары болуу менен бирге ишкерлик менен алектенип турган. Грек-рим күрөшүнөн өлкө боюнча 20-кылымдын эң мыкты балбаны аталган спорт чебери жалданма киши өлтүргүчтүн огунан мындан 11 жыл мурда кайтыш болгон. Кыргызстанды эл аралык аренага тааныткан Ратбек Санатбаев 9 жашынан баштап грек-рим күрөшү менен машыккан. Анын ысымы өзү билим алган Жалал Абаддагы мектебине айгарылган. Спортто өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн ага Казакстандын өлкө жетекчилиги эмгек сиңирген спорт чебери наамын ыйгарып, аны Кайсар ордени менен сыйлаган. 2009 жылдын 17 октябрында досторунун каржылоосу менен анын эстелиги коло монументи менен тургузулган. Кошумчалай кетсек, балбандын артынан 3 баласы жана аялы Сайрагүл Санатбаева калды.